Баарыңыздарга чоң салам. Сиздердин назарыңыздарда көпчүлүктүн суроолору боюнча жасалган 3D техникасындагы кечки макияж. Албетте мен бул макияж жасаарда мен көзүнө база коюп алгам. Кашы жаңы эле перманент жасалгандыктан мен сырылып түшүшүн күтпөстөн жасай бердим. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бул макияжды мен өзүмдүн сүйүктүү палеткам Lime Crime менен Divine аттуу боёгон жардамы менен жасап жатамын. Көзүбүздүн сурмасынын үстүнкү катмарын боеп жатамын. Мен моделимдин сурмасы өтө жакшынакай. Эгерде бизде сурмабыз жок болсо кантебиз 3-4 мм калтырып, 5 ммге чейин калтырып, үстүн ушундай багыттар менен боеп чыгабыз. Ушул ушундай боёгон жардамы менен сиздер көзүңүздөргө визуалдуу түрдө жаңы сурма жасап алсаңыздар болот. Менин кийинки түсүм бул заманбап кызыл түс. Макияжды өтө сонун ачат, но ошол эле учурда биздин көзүбүздү эгерде өзүн жалгыз колдонсок оорукчан көрсөтүп коюшу мүмкүн, коркунучтуу көрсөтүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан мен башка түстөр менен да шайкеш кылып боеп чыгам. Мен кийинки түсүм албетте мен өзүм сүйүктүү түсүм көп колдоном. Баклажан L21 Lotion аттуу брендтен бир аз ылдыйраак боеп жана биздин көзүбүздүн сурмасынын үстүн кошо боейбиз. Кийинки түс графит түсү. Графит түсүнүн жардамы менен биз көзүбүздүн чеке жактарына басымдуулук жасайбыз. Достор, биздин макияжыбыздын фишкасы болгон нерсе бул консилер. Консилердин жардамы менен биз көзүбүзгө жаңы сурма тартып чыгабыз. Биздин консилер Catrice'ден жакшы кургайт жана жакшы катат. Жакшы кургап, жакшы катат. Жана бизде үстүнөн боек берсек, өтө сонун туруктуу болуп, бизге база сыяктуу кызмат аткарат. Эгерде мен жана эле айтып кеттим, сурмабыз жок болсо 3-4 мм жогору жасайбыз деп, 5 ммге чейин. Консилердин жардамы менен сиздер ушундай эле ийгилик менен жаңы сурма тартып чыксаңыздар болот. Аябай тегиз чийишибиз керек. Эгерде биз майлуураак консилер иштетип алсак, биздин макияжыбыз былжырап жок болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз Catrice'дикин же жакшы кургай турган консилер гана иштетишибиз абзел. Консилер менен чийип чыккандан кийин чеке жактарын биз жок кылып салабыз, размытие деп коет. Көзүбүздүн ички кабатын боеш үчүн бизге жөн гана агыш түстөгү, ачык түстөгү боектор көп болуш керек жана фантазия болуш керек. Мен учурумда бир аз агыш сары түстөгү боек менен баштап жатамын. Амбре эффектиси болуу үчүн мен ток сары түсүн колдондум ортоңку борборуна. Эми мен графит түс менен ток сары түстүн ортосуна атайын кызгыл түстү колдономун. Ошондо бизде жеңил өтүү болот. Мына өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Эми мен көзүбүз макияжыбыз басымдуураак көрүнүп туруу үчүн кайра эле графит түстү алып туруп, кызгыл түс жакты кайрадан чеке жактарын бир аз бастырып чыгам. Албетте бизде макияжды подводкасыз элестетүү кыйын. Ошондуктан мен маркердүү подводка менен чийип аламын. Бул подводка аябай тез кургайт жана оңой чийилет. Бизде подводка чийиш боюнча жана подводкалардын түрлөрү боюнча жакында менде Кудай кааласа жаңы видео болот. Азыр менин фаворитиме айланган эң сонун пигмент бул Tami Tanuka пигменти. Бул макияждардын көркүн аябай ачат жана мен көптөгөн макияждарымды толуктоочу пигмент деп айта аламын. Бул пигменттин баасы орточо 500 сом тегерегинде. Сөзсүз түрдө бизде макияжды тагылма кирпиктер коштойт. Бизде кирпик кадаардын алдында биз клейди 1 минутта ичи кургатып алышыбыз керек. Ошондо бизде көзүбүзгө аябай тез жабышат. Достор, эми биз көздүн астыңкы кабатына өтөбүз. Биринчи калем менен чийип алдым. Кара каял калем менен чийип алдым. Аны сөзсүз түрдө жайып алабыз. Андан соң мен күрөң түс менен фиксация кылып боеп чыгамын. Күрөң түстүн үстүнөн эле кайра жарымына чейин кара түс менен боеп аламын. Көзүбүздүн ички кабатына болсо бир аз жылтыраган шимирдүү хайлайтерге окшогон боек менен көзүмдүн ички бурчун боеп чыгамын. Достор, өзүңүздөр байкаган болсоңуздар, мен моделимдин чачы капкара, ошондуктан мен өзүмө муздагыраак пуштуу помаданы тандагамын.
Ушуну менен биздин макияж соңуна чыкты. Эми бизде чач жасалгалоону биздин алдыңкы стилистибиз Айпери Ибраимова жасап жатат. Эгерде сиздерге чач боюнча да суроолор бар болсо, видео сабактарды көргүңүздөр келсе, ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Албетте биз видео тартып киргизебиз деп убада беремин. Сиздер менен мен Дарья Батырханова болдум. Макияж боюнча суроолоруңуз боюнча болсо жазыңыздар. Кандай макияж көргүңүздөр келсе сураңыздар. Албетте мен сиздердин сурооңуздар боюнча видео тартып, буюрса жакынкы арада киргиземин. Менин моделим бүгүн Ажар көркөм тасмасынын башкы каарманы жана фотомодель Айбике болду. Эгерде сиздерге ушул макияж жаккан болсо, сөзсүз лайк басыңыздар жана менин каналыма жазууну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.